Азизбек Маматович, сиз баягы министр барбы, Руслан Казакбаев. Агабыздай болуп, кооз сүйлөп, сонун үйрөнүпсүз да, сиз премьер-министр болуп иштебейсизби, комбин болуп? Кандай дейсиз? Биринчиден мен өзүм жообумду берип атам силердин сурооңорго. Сиз эми 2 айдан бери карап атпайсызбы Тажикстандын элчисин? Биз ал жерде Шайлоо Карбеевич, биринчиден мен Тажикстандын куратору эмесмин. Ага биздин биринчи орун басар. Эми биринчиден куратор эмес болсоңуз, сиз МИДте иштейсизби? Ушул МИДтин шалакылыгынан, МИДтин өз ишин билбегендигинен тышкы саясатыбыз талкаланып атат да биздинчи. Кандай дейсиз? Сиз бул жерге келип депутаттардын кулагына ар нерсени илип, кооз сүйлөп кеткен токтотуңуздар. Урматтуу замминистрлер. Биз мына жерде 10 депутат айтты Тажикстан боюнча. Эгер ошолор өзүнүн деңгээлинде бийик дипломат болгондо кан төгүлбөшү мүмкүн эле. Мисалы, кайсы бир деңгээлде, кайсы бир процентте. Мен бир ай мурун айттым, Тажикстанга 2 балабызды алып чыгып кетип, мойнун бууп, бөйрөгүн түшүрө уруп, көгөртүп алып келип таштап коюп турган дипломат эмне кылып атат элчибиз депчи. Силер келип туруп өткөндө бир замминистриңер мактап кеткен. Ал аябай тажрыйбалуу башка. Эми сиз айтып атасыз, карап атабыз. Качанга карайсыңар? Эске алабыз. Шайлоо Карбеевич. Эми бир элчини 2 ай караган болсоңор, МИД отурат экенсиңер да. Мына азыр интернетте эске айтпайбыз. Интернетте азыр Чыңгыз ким эле, баягы мурунку министр тышкы иштер менен. Ошол жөнүндө жакшы пикир кетип атат. Ошондой болсо экен деп. Тышкы саясатыбыз талканып атат да силердин отурганыңардан. Ошон үчүн депутаттар айтты, ошол элчилерге силер реакция беришиңер керек, сунуштарды беришиңер керек, чечишиңер керек деп ойлойм. Эске алабыз, Шайлоо Карбеевич.